Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу өзгөчө пирогтордун бири шампиньон козгарынан жасайбыз. Эгер кызык болсо мен менен чогуу бирге болуңуздар. 350 граммдай козгарындарды жууп, экиге бөлүп, андан кийин ичке туурап алабыз. Ошондой эле 2 орточо көлөмдөгү пиязды дагы 4кө бөлүп ичке туурап алабыз. Эми табага 60 мл өсүмдүк майын куюп, бир аз ысыгандан кийин козгарындарды салып кууруйбуз. Туураганда бир аз көптөй сезилиши мүмкүн, бирок козгарындардын суусу бууланып чыккандан кийин көлөмү бир топ эле азая түшөт. Суусу бууланып чыгып, козгарындар бир аз жумшарып, майга куурула баштады. Эми пиязды кошуп, пияз менен чогуу дагы 5-6 мүнөттөй кууруп алабыз. Пиязды кууруп баштаганда жарым чай кашыктай туз, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпирден кошуп, жакшылап аралаштырып, андан кийин 20 граммдай ак майдан кошуп койсок, козгарындарыбыз аябагандай даамдуу болот. Баардыгын кууруп алгандан кийин отту өчүрүп, капкагын жаап, башка азыктарыбызды даярдап алганча коюп коебуз. Көк чөптөрдөн жарым тутам укропту майда туурап алабыз. Ошондой эле бизге сууга бышкан картошка дагы керек. Болжол менен 500-600 граммдай. Бир аз кара мурч кошуп, укропту салып, 30 граммдай ак майды кошобуз. Баардыгын жакшылап эзип алабыз. Ал эми тузду болсо, картошканы бышырып жатканда эле кошуп коебуз. Мына ушинтип толтурмаларыбыз даяр болду. Эми камырын жууруп алабыз. Ал үчүн бизге 600-650 граммдай эленген унга 1 чай кашык разрыхлитель, жарым чай кашыктай туз жана 1 чай кашык кум шекерди салып, баардык кургак азыктарды жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 150 грамм ак майды эритип алабыз. Эриген майга 250 грамм каймакты кошобуз. Каймактын майлуулугу 20%дан жогору, ал эми ак майдыкы 72%дан жогору болсо жакшы болот. Каймак менен майды унга жакшылап аралаштырып, колубуз менен ушалап чыксак, кумга окшогон камыр болот. Эми 80 мүмкүн 100 мл сүттү куюп, камырыбызды көпкө жуурубай, жөн гана тоголок кылып чогултуп алабыз. Эң негизгиси камырыбыз өтө катуу эмес, жумшак дагы эмес, орточо болуш керек. Көпкө жууруштун дагы кереги жок. Чогултуп алгандан кийин бирин чоңураак, бирин кичинекей кылып экиге бөлүп, дароо эле жая берсек болот. Камырдын калыңдыгын болжол менен 3-4 мм кылып, духовканын чоң идишине ылайыктап жайып алабыз. Камырдын бетине толтурмаларды салабыз. Картошканын көбүрөөк бөлүгүн астына, ортосуна козгарындарды жана үстүңкү бетине калган картошканы салып, баардыгын тегиздеп алабыз.
Экинчи камырды болсо биринчи камырга караганда бир аз кичинерээк жайып, пирогдун бетин жаап, четтерин болсо жөн гана бекитип, же болбосо өрүп коебуз. Пирогдун бетин жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, ортосундагы аба чыгып туруш үчүн бир аз бычак менен ортосунан тилип коебуз дагы. Кааласаңыз кунжут же мактан себелеп койсоңуз болот. Андан кийин духовканы алдын ала ысытып 200 градуста 30-35 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Бышкандан кийин сөзсүз түрдө ак май менен бетин майлап, бир аз убакытка жаап койсок, пирогубуз жумшак бойдон турат. Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Мындай пирог ысык кезинде да, муздак кезинде да аябагандай даамдуу жана албетте ток болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.